3 жаштагы кичинекей Арукенин кулагына мындан 1 жыл мурун Катардан келген тажрыйбалуу хирургтар операция жасап, кохлеардык имплант салышкан. Жасалма кулактын жардамы менен кызга кадимкидей жандануу кирип уга баштаган. Баланы жетелеп кетип атканда айттым го, ага чейин вау эффект жок болчу да. Анан жетелеп кетип атсам эле самолет учуп турду. Аны мен не заметила. Даже обычный адам укпайт го, мындай көңүл деле бурбайт. О деп кыйкырып жиберди да. Анан ошондо билдим, что этот ребенок первый раз услышал депчи. Карасам самолет, она прям обернулась, монтип асманды карап эле көрсөтүп атты да. Ошол. Азыр тщательно заниматься этип атабыз. 24/7. Ал эми 1 жаш 3 айлык каныкейге операция эми жасалат. Кулагынан аркы 23 000 евро турган жасалма имплант салынат. Узак убакыт бою күтүүдөн кийин төрөлгөн кызы эми жакшы угуп, сүйлөп кетишин эне жараткандан тилөөдө. Аудиограммага түшкөндө эки кулагы тең сенсоневральный глухота, бул эч кандай бүт ошо кулактан ошо мээге жеткирчү нервтердин бардыгы өлүп калган деп жыйынтык чыгарып берди. Ошондо биз 3 айлыгында билгенбиз. Азыркы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушу Катар фондунун жетекчилигине жана биздин ушу эне жана бала коргоо борборунун лор отделениянын жалпы мед кызматкерлерине өзүмдүн аябай чын жүрөктөн, чын ыхласымдан ыраазычылыгымды билдиргим келет. Анткени биздин балдардын операциясына жана ушу угуп кетишине өздөрүнүн салымдарын аябай чоң кошуп атышат. Мен аябай ыраазымын. Кудай таалам эки дүйнө бактылуулук берсин. Каттоодо Аруке каныкей сыяктуу кулагы укпаган 300гө жакын кыздар, балдар бар. Бул жолкусунда алардын 29-на акысыз операция жасалат. Ал эми кийинки күз айында дагы 21-нин кулагына кохлеардык имплант салынат. Бул жогорку технологиядагы операция чоң тажрыйбаны талап кылат. Этияттык менен кылдат жасабаса беттеги нервтер жабыркап калышы мүмкүн. Биз кохлеардык импланттар менен айрым шаймандарды өз өлкөбүздөн ала келдик. Сиздердин дарыгерлер да ишин мыкты билген кесипкөйлөр экенин билебиз. Азырда ар убакыт көмөктөшүп жаныбызда жүрөт. Чамабыз жеткенче жардамыбызды аябай кайрымдуулук кыла беребиз. Ушу числого чейин бул операция биздин борбордо жасалат. Буга чейин Катар мамлекетинин атынан былтыр бизде 4 балага операция жасалган. Алардын результаты абдан жакшы, балдар сүйлөп калышты. Былтыр күзүндө да келишмек, бирок пандемияга байланыштуу келбей калып, быйылга жылып калган. Буга чейинки ушу биздин борбордо 43 балага негизи бул операция жасалган. Ал болсо немецкий фонд Лендхартын жардамы менен, Кокомерен фирма, ушу Катар фонддор менен жасалып келген. Бул операция абдан кымбат, бир имплант 15 000 евродан 30 000 еврога чейин турат. Ошон үчүн бизге чет жактан фонддор жардам берип жатат. Наристелердин калыбына келип, кулагы угуп кетиши үчүн операциядан кийинки учурда эң маанилүү, өз убагында тиешелүү адистерге алып барып, маанайын карап туура мамиле жасашы керек. Бул үчүн ата-энелер да жоопкерчиликтүү болуп, балдарына жардам бериши абзел дейт Алыска Араб элинен келген дарыгерлер. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала-Тоо 24.